Assalamu alaikum урматтуу достор, адилеттүү жарандар, YouTube көрөрмандары. Бүгүнкү ролигиме темасы бул Жалал Абад шаарындагы Айгүл соода борборунун жанындагы жайгашкан стоянкадагы сузак таксичилердин пятачогу деп койсок болот да. Пятачогу. Мен күнүгө ушул жерден ишке жана иштен кайтканда өтөм да. Күнүгө сузак таксилердин шопурлар менен сүйлөшөм. Достор, акелер, укелер. Машинаңар тротуарга коюп атасыңар, тосуп атасыңар. Жана адамдарга жүрүүчүлөргө ыңгайсыздык жаратып атасыңар деп айтам. Стоянщиктерге айтам. Могул жериңерди порядка кылып койгулачы деп. Азыр бир 3-4 күндөн бери тарттым. Бир нече кыска роликтерди ошолорду бир ролик кылып чыгарамын. Көрөсүңөр, акыбалды кээ бириңер айтышыңар мүмкүн. Сага эмне мындай айланып өтө бербейсиңби? Улар дагы бала чакасын богуп атат, алар да тирикчилик кылып атат. Алар дагы жай болбосо кайсы жакка койсун депчи. Бирок биз коомдо жашайбыз да. Бул коомдо таксисттер деле эмес, бала чака багып аткан, тирикчилик кылып аткан, акча иштеп аткандар, нанга зорго акча таап аткандар, алар эле эмес, бардыгыбыз тирикчилик кылып атабыз. Бардыгыбыздын бала чакабыз бар. Бардыгыбыз ушул шаарда, ушул айылда, ушул мамлекетте жашайбыз. Кийин эле бул тирикчилик кылып атат деп эле аш барса бир 30-40 таксист иштеп аткандыр, бирок миңдеген адамга ыңгайсыздык жаратып атпайбы? Макул, мен айланып өтөм, мага кыйын эмес. Бирок коляскача жүргөндөр бар, инвалидтер бар, бала чаканы коляска менен сүдүрөп кетип аткандар бар, жүк көтөрүп кетип аткандар бар. Аларгачы эмне? Алар да айланып өтүш керекпи бир таксист деп? Жай жок болсо башка жерде турсун, очередь менен келип стоянкага турсун. Тирикчилик кылып атат деп тротуарга машинаны койгонго мүмкүн деген мыйзам жок да, туурабы адамдар? Бири-бирибизди биз сыйлаш керекпиз да. Кийин мен эле могул жерде алдыма тосуп алып, бир прилавка коюп алып, мен тирикчилик кылып атам деп жолду тосуп алсам, ал да туура эмес. Туурабы туугандар? Эми бир кичине ролигимди көрүп койгула. Кийин оюңарды айткыла. Рахмат барыңарга. Азыр бул жака кетип атканда, тиги машинанын шопуруну машинаңы алып койбойсуңбу дедим да. Могу адамдарга ыңгайсыздык жаратып атасың десем, макул, тиги бул деп өзү тиги жака туруп алыптыр. Мында машиналарды алдырбайсыңбы муну жолго? Ака, алдыра албайм дейм адамдар менен. Менин ишим эмес ол. Жок, сенин ишиң эмес, стоянка сеники го. Жок, эми батпай да так. Эми батпайса киргизбе да эми. Бу жерде мен уруша бер, мен бир эле шопурду жанагысы болуп. Эми койбо десем, жок десем айтып турду. Жок, эми могу хорошо, бул жакта турат. Бул жол го. Жатпа. Вот. Не дейсиңер вот азыр? Ыңгайсыздык жаратып атат бул жанагылар. Азыр тигилер менен сүйлөшөлүк. Офицерлер менен. Ayda batmaya kaldı. Oldu. Selamun aleyküm. Могул жер тротуарда, шеф. 100 жол айтсак, 100 жол коюп алып атасыңар кайра эле. Не себептен эми айтылган, канча жол айтылган? Бул жер тротуар. Коюп огула деп. Не себептен мындай? Эми
Ha? Suzak, где? Suzak. Ne deysin emmişi? Он чукпай o'tib ketadi. Он чукпай. Следующий раз тоже она дала. Жоқ, қойып алып. Мына жанагы эле сузақты стоянкасы. Күндүгү өтөм, ошол эле акыбал. Ошол эле акыбал. Ошол эле сузақты стоянщиктери, сузақты таксисттери. Айтасың, болуптур дейт, кайрылып койду. Мына жанагы эле цумду стоянкасы. Назар ака, салам алейкум. Кандайсыз? Мына жанагы эле цумду стоянкасы тротуарга коюп. Ассаламу алейкум аксакал. Машина сизденби? Бул жер тротуарды эми коюп алыпсыз. Мындай сәл этапыз керек да. Шунча жай турат. Мындай биз адамдарды пам-парасаты жок да. Мына бул жерде адам басат. Бул жерде тротуар деген hiç пам-парасат жок да биздечи. Тосуп алып, кеңири өзү жок. Мына жанагы эле цумдун стоянкасы. Цумду автостоянкасы, сузактын таксилери. Мында кылып коюп алган дагы. Мында кылып коюп алат дайыма. Турабы? Салам алейкум. Шеп. Кандайсыз? Келип эле неге бияк койдуңуз? Мен еще делают удивленный взгляд. Меня увидели, завели и быстро уже цена кылып сматывается. Мол цумдун жанындагы стихийный такси стоянка, мисалы, мол же тротуар. Адам басып турган тротуар. Бирок бизи таксичилер дайыма эмнегедир ушул тротуарга өздөрүнүн унасын коюп койт. Азыр бош турат, азыр турагыла бош турат. Отиги акелип коюп алды унасын. Азыр могу чоңураак калтырып койду. Өтө турган жерде машина азыраак. Ошол үчүн адамдар онча кыйналбайт өтүштө. Бирок башка учурларда машина көбөйүп кеткенде, тыгын болгондо машиналардын тыгыз коюлат. Жөө басуучулар өтө албай калат да, кыйналып кетет. Мен себеби күнүгө иштеген жерим нар жакта. Күнүгө басамын, ошондуктан билем да.